Bunu мындай эмнеге десек, пайгамбар күрөшкөн экен. Биринчи кезекте мен окуучум баяман. Чыр болуп кетти да, ал интернетке да чыгып кетти. Адамдар коруп калат да, шок болуп атып. Куудулдар деле кечке күлдүрө бербестен арасына ырдатып. Өзбекстандын палвандары өтө, оларда академия бар. Деңгээлин, масштабын заманбап кылып бир аз Дүйнө жүзүнө кетиптир да. ооба. Ошол видео. Манастан издеп, Манастан таптым. Армияда жүргөндө таяк жеген экенсиз да, ушу Туура. Манас тугам деп. Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар. Кезектеги подкасттын мейманы Малик Осмонов. Конокту чакырганда бир кандай бир критерий менен, кандай бир негиз менен чакырдык да. Баардык эле конокторду негизи моундай темада сүйлөп берет, ушул теманы ачып берет деп чакырабыз. Сиз эми баягы калың элдин катмарында баягы Малик Палван деген күрөштөрдө ушу атыңыз таанылган кишисиз. Ошол эле учурда мынау күрөш болгон жерде сиз барсыз. Көкбөр болгон жерде, Аламан болгон жерде элди башкарып, жогорку кеңеште депутат да болгонсуз. Мунун баары эл деген түшүнүккө тыгыз байлангандыктан ушу эл жөнүндө, элдин духу, элдин деми жөнүндө бир сүйлөшөлү, кыргыз жөнүндө сүйлөшөлү деп чакырдык негизичи. Сени дагы чыгармачыл адамдар көп ниет кылышат. Ушу мен эрис менен бир баарласам, аны менен баарлашып, пикир алышып, ал менен сүйлөшсө аны менен деген ниеттер бар да. Менде да ошондой ниет бар эле. Кудай ошол ниетке жетирип отурат. Эл эми көпчүлүгү биле бербейт да, айрыкча жаш муун. Жана күрөштөрдө, кыргыз күрөшүндө баягы эркин күрөштө өзүңүздүн бир жаш кезиңизде атыңыз чыккан, талай мындайча айтканда чемпион болгон адамсыз. Ошол жөнүндө дагы айтып өтсөңүз, ошол учурда кандай эле, азыр кандай болуп атат? 80ден мынау 85-90га чейин. 90-жылдары эми күрөштүм мен. Ama ошондо уже токтоттум күрөштү. Тренер болуп өткөт, тренер болдум. Тойжан Баяман, Эркинбаев деген балдар ошол менин окуучуларым. 8-чи класстан колума келген балдар. Шакирттер. Ошонун ичинен көп министр болду, 4-5 депутат болду. Ошонун катарында өзүм да депутат болдум. Анан, конечно, элдин ичиндеги нерсени элдик адамдар билет дегендей, биз дагы ошо колдон келишинче күрөшкө неме кылдык, салым коштук. Кыргызстан көп жол чемпиону болдум. Анан кийин эң акырында мынау күрөш бул өтө бөлөкчө күрөш да, кыргыздыкы. Мына түштүк жактагы күрөш. Ага Түркменстан, Тажикстан жарымы, Өзбекстан полный, Уйгурстан, Кыргызстан кирет да. Анан ошол күрөшкө мен Ташкенттен достор чакырдым, Литвадан чакырдым, Ирандан чакырдым. Анан алып келип жолугуп, өзүбүздөн дагы Анвар деген бар эле. Ол жолугандан кийин күрөштү, ушул күрөштү, мына биз жакта күрөшкөн бирөөнү урбайсың, теппейсиң, канжалатпайсың, еңдеги ыза кылбайсың. Белиңе неме болбош үчүн, муш же бир неме кирип кетпесин, сөөгүң ортпош үчүн чапан кийгизип анан неме бел байлап коет. Ушунчалык мээримдүү күрөш да. Bunu мындай эмнеге десек, пайгамбар күрөшкөн экен ушу менен. Пайгамбар өтө көп күрөшүп жүргөн экен. Анан ошону мен тарыхын алдым. Күрөшкөндөрдүн баардыгын алдым, өзгөндөн таптым. Анан ошол күрөштүн атын мен Тобусторуга барсам, ушул башкачараак күрөшөт экен, бирок күрөш эми көбүнчө олордо ошол тарапта алыш деген ат бар да. Анан муну Манастан издеп, Манастан таптым. Кошойдо менен Жолойдуктуунун күрөшүндө ошо алыш деп айтылат экен. Алыс адамдын алы жетпеген, арстан тиши өтпөгөн, узун бойлуу кең далы ак балтанын чубагы, ак балтанын чубакты айтат. Жолу Кошойдөөнү айтат. Басып келип Балпайып, Кармаш, Алышмака, Жолойго деген жерлер бар экен да. Анан ошондон өтө көп жерин таптым да, атына Алыш койдум. Алыш коюп, анан кийин ушул дүйнөгө чыгып кетти. Анан буну чыгарышта биринчи кезекте мен окуучум Баяман неме кылдык. Баяман биринчи ынабай тургандан кийин 3 күндөн кийин ынап, анан ошол бар жоон көтөрүп анан кийин 3 жолу чемпионат мир өткөрүп, азыркы күндө Филада мүчөбүз, Спартакорддо мүчөбүз, алыш күрөшү, универсиадада мүчөбүз,
чемпионат Европа бар, чемпионат Азия бар, чемпионат Кыргызстан бар. Дүйнөнүн 42 мамлекетинде жанагы федерациясы бар. Ушул күрөш чыгып кетти. Орустун самбасынын келгенине, орустун самбасы күрөшүнүн башталганына 80 жылдан ашты. Бирок али филага кире элек. Филага кире элек. Орус эмнегедир мындай европалыктар түртүп турат экен. Анан биздики шыр кетип калды. Кыздар да күрөшүп атат. Иран кыздарын күрөштүрбөйт. Ток алышка күрөштүрөт, алыш күрөшкө. Себеби кийими бар, формасы бар, шымы бар, жолуксаң күрөшө берет. Анан ошого жеттик. Бул биздин биринчи баягы кылган жетишкендигибиз болду. Анан кийин күрөштөрдү көрүп жүрөсүң. Бизде сайыл күрөш дейт. Аламан күрөш. 48 кг менен 200 кг деп күрөшө берет. Ошолорду сайыл күрөштүрөбүз. Айрыкча күрөштүн Кыргызстанда эң көп күрөш. Эмне үчүн андай деп аталып калган? Эмне деп? Сайыл деп. Сайыл деп. Сайыл деген сөз баш менен сайыш эмес. Сайыл деген сөз мындайча айтканда сайыл кылып жүрөм. Дем алып жүрөм. Сейил деп жүрөм. Тамаша кылып жүрөм. Бар жокту көрүп жүрөм деген сөз да. Ошон үчүн күрөштүн аттагы баягы неме сайыл. Майрамда күрөшө турган. Эл көбөйгөн, көп жерде майрам. Тамаша, салтанатта. Кече жакында эле бир ошондой сайыл тамаша салтанатта жакында эле. Ошо бир чыр болуп кетти да, ал интернетке да чыгып кетти. Жанагы кошуна өлкөнүн балбаны менен кыргыз балбанынын ортосунда чыр болуп кетип, анан кийин Максат ажекебиз дагы Курандан аяттарды айтып атып ошо. Мен укканымда караганда ошол жерде сиз алып барып аткансыз, анан элди кантип тынчтандырабыз деп калганда сиз ошол Куранды айт, Куранды укканда баары тынчып калат. Сиз кеңеш бердиңиз да ошентип, Сахабадагы ыйык жердеги күрөш канча кылым мурун өткөнүн эч ким билбейт. Ошол жерде Абдрахман Палбан, Тапанча Палбан, Баяман баат ошол жерде күрөшүп атак чыккан. Анан биздин дагы алыш күрөшчүбүздүн чыгып кетишине себепчи да ошол жер болуп атат. Ошол жерде көрсөтүп коюп атабыз филага. Ошончо немени, адамды, массаны. Ондай футболдо гана чогулат да. Олимпиада өтүп атат, 200 адам отурат. Чемпионат мира өтүп атат, 200 адам, участник бар деген. Бирок телевидение менен дүйнөсү көрүп турат. А жерде ошончо адам отурат, зритель болуп, катып отурат. Ал жерде 3 республиканын, 4 республиканын адам отурат, айрыкча Өзбекстан көбүрөөк чыгат. Ошону 26-чы жолу өткөрүшүм. 26-чы жолу. Анан 26-чы жолу өткөргөндө кичине өткөндө тополоң болгон. Кадам жадам ошондой болгондо Куран окуп токтотуп калганбыз. Кечте молдо отурса Максат молдо. Куран окуп жиберди. Сиз айттыңыз. Окуп жибердим, окугандан кийин баягы адам жибип, Куран окуганда президент дагы отурат да. Куран үнүн укканда. Анан кийин бардык отуруп калышты. Баары жакшы өттү. Эми уруш тополоң баягы эл чогулган жерде көп болот. Анан улакта баягы эмоционалдык футболдо деле баягы токтото албай калат. Чемпионат бирде мушташ болуп атат. Немеде мушташ болуп атат. Улакта тополоң мушташ болуп кетип атат. Президенттин алдында 15 мушташпады. Билесиң ошто. Анан кийин өзүң көрүп атасың, Казакстанда боюкта мечитте мушташ болуп кетип атат. Эми ушул мушташ баягы оюндун кызуусу менен эмоционалдык баягы өзүн өзү карман албаган учурларды эмне үчүн айтып атам? Ошолорду тынчтандыруу, ынтымак маселесин айтып атам. А сиз айтып аткан жана күрөш, тиги кошунадан келет, бул өлкөдөн келет. Ошол спорт мына азыр ушул чек арабызды бекемдедик деп атпайбызбы? Бардык тарап өзүнүн чек арасын тактады деп атат. Ошондой маселеде эми достук, бири менен туура түшүнүшүү маселеси актуалдуу болот да. Ошондой маселеде спорт маанилүүбү дейм да, алыш. Тажик менен кичине чокулашып кетпедикпи Баткенде? 4-5 жыл, эме 4 жыл экен токтоду, полбондарыбыз, тажик полбондар келбей калды. Анан кече президенттер кайра жакшы болуп, немелерди ачып, биринчи тажиктин полбондары келди да. 24 полбон келди. Ырчылар, өнөр адамдары дагы бирине бири барып деген. Биринчи ошолор биринчи майда эле келип алдылар. Анан келип сүйлөтүп, сөткө тартып, тоң кийгизип, сыйлап, неме кылып. Анан Өзбекстан келип турган. Тем более кече неме кылгандан кийин аябай көп келип атат. Өзбекстандын полбондору өтө, оларда академия бар, күрөш академиясы бар. Биздин күрөш академиябыз ошо Сапага окшогон жерлер. Ошол бирок аны дагы эми деңгээлин, масштабын заманбап кылып бир аз аны дагы өркүндөтүш керек го, Аны өркүндөтөт, эми жана өркүндөтөм деген депутаттар бар.
Кудай бирсе ошолор өркүндөтөт, үстүн жабабыз, мынча миң кылып тособуз деп атышат. Эми ушунча ошол болот. күрөш боюнча айтып калдыңыз, мындай бир өзүңүздү мындай таң калтырган же болбосо күлкүңүздү келтирген бир эсиңизден кетпеген бир учур болду беле ошол күрөш учурунда, өзүңүз күрөштү баягы жөндөп башкарып аткан учурда же болбосо өзүңүз күрөшүп аткан учурда бир Күрөш өзү бир жылдызды көргөнү келет. Абдырахманга окшогон, Тапанча, Баямага окшогонду көрөт келет да. Азырынча андай палбан чыга элек, бирок чыгат. Анан ошого келет көбүнчө. Ошону көргөнү келген. Андан кийин ошонун айланасында болот күрөш. Анан кийин мен таң калтырат таң калган көп окуялар көп болду. Күрөштү дайым неме кылган үчүн. Анан бу жерде күлкү болуп турат. Илгери Өзбекстандык аталар алып барчу эле менин ордумда. Анан аскерчи болот эле аларда. Баягы эл напряжениеде болельщик болуп барган сайын ичи неме болуп кетет да. Ошолор жазып туруш үчүн о жерден бир аскерчи үч жерге туруп алып аскер айтып турат. Элди күлдүрүп немесин жазып турат. Бул да өзүнчө бир маданий салт турбайбы? Да, мына циркте дагы баягы немеден секирет, ургуйт. Адамдар коруп калат да, шок болуп атып. Ошону жазып туруш үчүн неме жүгүрүп чыгат, мурдун кызартып алып. Клоун күлдүрүп, баягы жеңилдетип турат баягы аскерчилер. Анан эми бизде аскер ондой жок да. Ооба. Ошон үчүн биз мына дублер палбан дегендер бар. Дагы бир башка палбандар бар. Мындай бир карапайым палбандар бар. Ошолордун жашоосунан, ошолордун турганынан, ошол жерде басканынан ошолорду айтып, элди күлдүрүп неме кылып турабыз. Анан ошолорго Сулайманов, ошол дублер деген палбан бар, 80ге чыгып калды. Ошого айттым, ушуга бир машина берип койгуңуз, эл ыраазы болду. 5 машина сайлап. Десем болуптур да, эң күчтүү бир кара быйым бар экен, ошону ким дублер палбанга чыгып күрөшсө, жыкса, ошону беребиз, анан күрөштүрүр деп. Дублер бир чалды чыкты. Анан быйымды бердик. Эл беркиге да 20 000 сом бердик жыгылган чалга. Анан ошондо мен билдим. Эл дайыма масса баягы слабый тарапта экен да. Күчсүз тарапта экен. Кыйындар, өтө кыйын, өтө мынандай күчтүүлөрдү ондой эле эмес. Алар көрөт күчүнө таң калып. Бирок ылдый жакка тынымсыз болуп, ушундай кол чаап, ар бир адам өзү машина алган деп сүйүнүштү да. Дублерго байкушка. Интернетте азырга чейин жүрөт ошо дублер палбандын баягы ошондо дагы башкарып аткан сиз да айтып аткан, тамашалап, аскерлеп айтып аттыңыз го. Кач, отур. Анда мен көргөн видеодо тасмада жаш жигит менен күрөшкөн. Жаш жигит менен күрөштү. Ал абышка эмес да, жаш жигит менен жыгытып коюп анан экинчи жолу дагы болбой жагы. Жаш жигит алги өтө эле кыйын палбанды чыгарбайбыз дагы. Анчы жыгытып коет да. Жыгытып коет. Анан чал, каты жок. Бирок элге дагы өзүнчө бир уникалдуу бир көрүнүш болду да. Ошол карыса да баягы бир койлу. Бирок ошону дүйнө жүзүнө кетиптир да. Ошол видео. Бардыгы бир балага жери келип атат, бир бала да кичине баягы ошол күчөтүрдү. Анан башка эстүү палбан чыкса, сразу берип патасын алып кетип калса, кызык болуп калат да. Ол спорлошуп, кайра күрөшөм деп, дагы кайрадан күрөшпөдү. Кайра күрөшүп, кайра жыгылып, эл кыйкырып өлүп калат. Анан ошондо баягы микрофонду алып сүйлөп аткан сиз да, "Эй, дублер, бияка келе бериңиз" депчи. Качып бер деп атпайм мен. Качып бер. Отуруп ал деп атам. Көтөрүп чыга бербес. Урматтуу туугандар, бутулка неме ыргытпагыла. Болду, өзү чыгат. Чыгат эмне. Дублер! Дублер, келерчи мага сен ана күгүзөсүндө. Адамды бушташтырып чыкмайга. Дублер! Демек ошол дагы сиз айтып атпайсызбы? Биз ошол күрөштөрдө жанагындай чыңалган абалга жанагындай аскерчилер жатат. Ошол ролду сиз өзүңүз аткарып койдуңуз. Өзүм тартипке келтирем. Бир жерде күрөш 5 саат болот да. 5 сааттын 1 саатын элди эрежеге көндүрүш үчүн неме кылам. Мисалы үчүн футболдо дагы биринчи эки чоң команда, чоң немелер клубтар чыкканда 15 000 чыгарып, анан неме тээп, бир ыргытып, барестер дагы ошондой. Жок, мына жарым саат калганда ошо куудулдар деле кечке күлдүрө бербестен арасына ырдатып турушат. 1 саат элди көндүрөм. 1 саат эл көнгөндөн кийин 1 сааттан байланат. Сенен башкага эч кимдин укпайт. Отур десең отурат, токто десең токтойт, тур десең турат. Сенен башка бир дагы сырттан чыккан үндү карабай калат. Аталарыңыз, ушу сиздин тегиңиз
ушул жанагы ат спорту боюнча баягы Советтер Союзу кезинде атайын Москвага чейин барып өзүнүн ушундай бир өнөрүн көрсөткөн мындай белгилүүлөрдүн бири болгон экен да. Эми ошону дагы биз тарых үчүн бул эми тасма баягы интернет аман эсен турса тарыхта болот дегенде ошондо айта кетсеңиз. Менин фамилиям Осмонов. Чоң атам факат. Осмонов бою 2 метрден ашык болгон. Мен көргөмүн. Узун чаңдыда. Мен ушу 2-3 класс окутканда өттү да. Бул Жаныбек казынын ашында көрүнгөн, ошондо 3 килограмм алтын коюлуп, Курманжанда алып келген алтынды. Ошону коюп, ошону утуп алган мен чоң атам уткан. Анан барып экөө дос эле, 84-жылгы экөө. Курдаш. Барып абабыз. Алыкулов. Бир жердемиз, ол деле абабыз. Анан бирөө ырдап жеңген. Аны билесиңер, тарыхта жанагы көгөнгө байлап. Барпыны барпы деп эле жергиликтүү эл барпы деп айтчу беле же парпы деп айтчу? Парпы абабыз дейбиз. Атам ошондо болуп келген, анан барпынын ырларында неме атам бар ошол жерде. Осмон Козубай деп досторум баары айтып кетет. Онан кийинки өзүм атам Калил бир тартар деп документ. Аны бир тартар дегени ошо кармаганда эле шарт бир тартып алып кетип калган. Анан ушул көп жолу чемпион болгон өтө. Анан бул Россияны көп шарланган, 2 жолу ушу Москвадагы документалный немеси бар. Будённыйдын колунан неме алган, диплом алган. Будённый бүткүл союздук атчандар спортунун өзүнүн ишинен тышкары, ошо пенсияга чыккан маалы экен, немеси главный судьясы болгон. Эми ал атчандардын эмеси да. Анан эми жөндөн жөн эле сизге жанагында шык жөндөм бекер жерден эмес экен, ата бабаларда бар экен деген тактоо да булчу. Ошо Терешкова менен неме кылган жер бар. Терешкова мамалда популярный болуп турду да. Анан кийин атам ошентип көп жолу неме Кыргызстандын атчандар спортунун капитан командасы эле алдында. Көп сүрөттөрдү алдында байрак көтөрүп кетип аткан. Анан эми ошол немелер бар. Атам өзү орусчаны жакшы билчү эле. Орусчаны жакшы билчү эле. Анан атам дагы бойлуу эле, 1.90га жакын эле. Анан кийин бул киши өмүрүндө алдырган эмес. Ушу 40 жашында өтүп кетти. Эрте өтүп кетти. Мен 5 классымда атамдан кийин, чоң атамдан кийин өтүп кетти. Анан ушу бирде тартып алып койчу экен да. Анан эми баягы ошол маалдагы неме билесиң да, эл баягы немелер телевизор аз, неме жогураак. Азыркыда YouTube, соцсет деген жок. Бардыгы эле немеге барып, жанагы Кыргызстандагы кайерге барса атамды чакырып, атын мингизип көрөбүз деп, ошентип айландырып көрсөтүп, немеде отурган жер тойконага келгенде эми эл кетпей турчу экен. Ушул популярныйга жеткен. Өткөндө Манас немени кытайлыктар тосуп алды го. Манас деген улакчын. Ошондо болуп атам да ошондой деңгээлге жеткен экен. Ондан кийин мен күрөшүп калдым. Анан кийин агам дагы көп жол чемпион болду, Эргеш полбон деген. Анан кийин мен күрөшүп калдым. Күрөш ошак кетип калдым. Анан мастер спортмун, хамбадан мастер спортмун, кыргыз күрөшүнөн мастер спортмун, 10 жолку чемпионмун Кыргызстанда. Анан кийин документальный. Анан ошентип күрөштө аябай жаштарга патриотизмге дем берип, алыш деген күрөш көтөрүп туруп, так көтөрүп туруп чапмай күрөш пайгамбарда да ушул колдонулган күрөштүн түрү экен дедиңиз. Манасты айттыңыз. Ушу Манас демекчи, Манасты көбүрөөк айтасыз. Мен байкашымча ушул мындай жаштар менен болобу же болбосо мындай бир талкууларда Манасты көбүрөөк айтасыз. Манас темасы. Ушул Манасты мисалы үчүн азыр мектептерде баягы хор менен айттырган ушундай бир көрүнүштөр болуп атат. Эми Манас академиясы ачылды. Манасчылар дегенде өзүнчө ошол жерде өзүнүн өнөрүн өркүндөтүп атышат. Манас боюнча өзүнчө айтып берген, мисалы үчүн Шайырбек Абдрахман уулу YouTube каналында өзүнчө варианттарды айтып атат да, эми коомго жеткирели деп. Деги эле ушундай самаалыктар канчалык деңгээлде элге сиңимдүү деп ойлойсуз? Манас трилогиясы бар, билесиң. Ушунда бардык нерсеге орун бирден гана берилген. Күрөшкө 2 жолу берилип турат да Манаста. Жол ойдоо менен кош ойдоонун күрөшү, түктүү таман түкөй менен чыканакта эр агыштын күрөшү. 2 күрөштү берип атат. 10 парак, 15 парак кетип калып атат. Бул деген патриотизмге даярдоо, жоокерчиликке даярдоо, спортта
Бул бир анан Манас деген бул биз бир эң күчтүүлөр дагы Манас жөнүндө сүйлөп атат, бирок Манасты түшүндүрүп беришке адамдын акыл кудурети жете бербейт да. Ушундай бир чоң дөөлөт. Манасты бизден башка эл айтпайт. Бу чыныгы түптүү элдин дастаны. Анан кийин мына мен кара сөз сүйлөшүп атабыз, кара сөз деген бул күчтүү да. Бул танк, любой жерге жетесиң. Бирок эр түрүндө окуяны ошончо миллион сапты өр түрүндө ошончо окуя согуштарды өр түрүндө жеткизүү өтө кыйын да. Бул кыргыздын оң чоң төлөтү. Канча Манас жөттү. Канча Манас жөттү. Акыркысын биз көрүп калдык. Саякбайды көрүп калдык. Бир 1000 жыл мурда айтып аткан адам, мамыттардын немелери келип калат го, муздардын астынан, мөңгүлөрдүн астынан чыккандай сакталып бизге келип калды. Муну баарыбыз өз көзүбүз менен көрүп калдык. Даже мен өз көзүм менен десем жаңылам, телевизордон көрдүм мен Саякбайды. Телевизордон көрдүм, өз көзүм менен көргөндөй болдум да. Ушу Манасты угат элем деп, аскерде, армияда жүргөндө таяк жеген экенсиз да, ушу Манасты угам деп. Ал жөнүндө бир аңгемем бар. Аны документалный кылып койдум. Анан көп чыгарбайм, бирок айтып берем мен сизге. Жок, ушул окуяны айтып берсеңиз. Мен армияга барып калдым. 80-жылда армияда болуп калдым. Бир-эки жыл кеч кетип калдым. Анан катуу спортсменмин. Анан мен ошол жердеги Ивановский облустун сборный командасына алышты самбода. Анан кийин мен тренировка исполнительный комитет кагаз жөнөтөткөн, мени 3 саатка, күндө 3 саат бошмун тренировкада. Ошентип жүрөм тренировка кылып. Өзүм маршрутум бар, кагазым бар. Ошо менен кетем. Жанагы жолдо тосот да, солдаттардын милициясы бар. Комендатура деген. Ошондо бир күнү тезирээк жетейин деп башка жолго салып алдым. Комендатура кармап алды. Мени апарып туруп 12 орустардан, коколдордон турган 12 неме бар, солдат бар, кызыл погондо. Олар урат каалагандай. Оларга ушул уруксат берилген. Пол жуудурат, кыйнайт. Ошончо солдаттар чыга албайт самоонду көчөгө. Мени карманып апарып эле мен сразу пол жуу дей баштады. Морозов деген бар эле. Мен ынабай турам. Бой бербей. Давай, чыксаң адинен чык деп турам. Анан кийин алар деле чыгат. Бирок ошонуп турган маалда олар мындай телевизор бар, черно-белый телевизор. Мына шундай бураганда последний монастырь Саякбай Каралаева деген Улуу Шамшиевдин немеси бар экен. Немеси. Ошонун орустун бир каналында эң башталган экен. Дагы бир айлантып келди. Ничего нету деп туруп, анда ошо коюп койду. Ошо коюп койду, баягы мени жөөлөп турушат. Давай, кол жуусасын деп. Анан кийин мен катуу жер менен кармалып турам мен. Саякбай уже башталып калды. Саякбай жөнүндө экен да. Ооба. Эң жакшы көргөн адам жөнүндө болуп атат да. Бир жактан пол жуу деп атат. Пол жууп атат. Айдастандан анан кийин полду жууп кирдим анан кийин. Полду жууп кирдим, ошо чоң зал экен. Жарым сааттын ичинде неме Манас айтып атат. Бир Гена деген бир хакер бар, мындай ачкичан бечара бир баягында байкуш алсыз бала. Ошону Керзоев менен мен тептирип коюшту. Мен жууп атам, анан ол өмүрүндө бирөөнү байкуш бирөөнү урган да. Давай, пинай деп атат да, мени маскалаш, күлүп атышат. Мен алардын урган юрунда мен Саякбайды өчүрүп койбос экен деп, ошого жууп атам. Жууп атам, анан бүтөйүн деп калдым. Баягы тээп атат, көздөрүм. Ал өмүрүндө адам урбаган нерсе, адам талуу жерлерине көкүрөккө, мына арка жак, куйрук жакка, далига шуулдатып шапалак менен уруш керек да. Ал толко көзгө төбөт келди. Ал билбейт да байкуш. Анда айып жок, ал жакшы адам, ал писер экен. Сен эле деп турат. Ошону тептирип койду. Арбак. Алсыз биз бирөөнү тептирип салып турду. Койду да, өздөрү маскалап күлүп атат. Молодец деп коюш. Баягы тээп атат. Анда айып жок. Сиз Саякбайды угуп атасыз. Мен Саякбайды угуп атам. Саякбай Манас. Бирок тиги бала жаттыра чапчыл эле бала. Колдогун болсоң арстаным. Мен кокса болчу жолдом деп атат. Саякбай. Мени эле айтып аткандай. Ошондон кийин
Tepkini jеп atam, жууп 1 metr kalganda, 1,5 metr kalganda эме бүттү. Конец фильм. Бүттү. Анан тура калып мен бүтүрттүм Генаны. Ол тоголонуп кетти. Ачкысы бир жака, өзү бир жака жол. Баягы буйволдор жол боюна арстандар карап жөнөйт го мындай. Чогулуп жөнөгөндөй келе жатышат мага карап. Мага тишип. Анан Морозов ошо сурап калды эң кыйыны. Сен эмне үчүн деди? Почему деди? Башын турбай, эми бүткөнүңдү ону жыгыта койдуң деди. Мен айттым, муну жыгылган эч нерсе эмес дедим. Мен муну бирөөң Ливояңа чыгат элем дедим. О, Саякбайды өчүрүп коебу деп, ошону актуон деп калды. Кыргызстандагы номер 1 адам деди. Кыргыздын эң чоң бардык адамдар мана сугат деди. Бардык адам мана сугат. Мен эң сүйүктүү адамымды коюп коюп, мени пол жуудуңар деди. Силер да кыйын. Анан баардык күрүшүп, ты знаешь Саякбая дейт? Нет, не знаю дейт. Чиңиз Айтматов знайм дейт алар бирөөсү. Эми ол мектепте окуйт да. Ошентип анан кара жакшы болуп, дос болуп, чай ичип, ошентип немени сактап калдым. Эми айтайын деген мындайда. Манас жөнүндө илим жактагандар көп да, Саякбай жөнүндө. Саякбай жөнүндө доктор болгондор бар болсо керек. Кандидат наук болгондор, китеп жазгандар көп да. Айтматов да ошонун жанында жүрдү. Мухтар Абезов, Алтыконбай бар жүрүштү. Меники бөлөкчө. Меникини эч ким анык окшойт. Мен Саякбайды үчүн жарым саат бетиме тепки жедим. Эң акырында ошо чыгармама жаздым. Аңгемеде. Саякбайды дедим, улуу империядан тигизбей жарым саат кармап тура алдым деп бүтүрдүм. Улуу империядан Саякбайга тигизбей, өчүрүп койдурбай кармап тура алдым деп анан немени бүтүрдүм аңгемени. Ушул аңгемем ушундай бар. Бул өзүм башыман өткөн нерсе. Сиз азыркы эле айтып аткан ушул окуяны, болуп өткөн окуяны мен элестүү кылып, күлө турган жери, кайгыра турган жери, арман кыла турган жери бар, өзүнчө ушундай композиция экен да. Анан сиз күрөшкөн адам экенсиз. Анан күрөштөрдү, улактарды көкпөрүнү башкарып жүргөн адам экенсиз. Депутат да болдуңуз. Манаска өзүнчө ышкыңыз күчтүү экен. Ошол эле учурда дагы бир азыр айтканыңыз боюнча аңгеме жазат экенсиз, чыгарма жазат экенсиз. Бул кандай бир топ эле чыгармаларыңыз барбы? Кандай пайда болду? Бир китеп болду. Роман жазганга деле даярмын, бирок ушундай кызык немелерим бар, бирок азыр немени узак нерсени көп окубай калды окурмандарчы. Айтматовдардын бирок өзүнүн окурмандары бар. Бирок ошого мына кыска нерсени көбүрөөк окучат да. Меники жалаң аңгеме. Жалаң аңгеме ошону көрсөтпөй жүрөм. Только неме кылып коем, документ кылып, немеден өткөрүп, эме кылып коюп атам. Бирок мындай чыгарбай жүрөм. Китеп болуп чыгат да жакын. Китеп болуп чыгат, жакында быйыл чыгарам. Анан кийин кино тартылса деген жакшы ойлорум бар да. Жанагы көп нерселер жазгам. Анан эми өзүмдө болгон баштан өткөн окуялар. Только башыман өткөргөн. Анан кийин ушу окшош. Ошо бул темамдын аты мен Саякбайчымын. Мен көрсөм Манасчымын деп ойлочу элем. Манас жатка билчү элем да. Мен көрсө ушунчалык Саякбайчы экенмин да. Саякбайчы экенмин, ошо токмок жеп атканымды да билдим да. Анан Манас боюнча айтып кетейин, учурдан пайдаланып. Манас бул кыргызды бир кыргыз кылып тура турган бөлөкчө бир көркөм кылып тура турган эме өнөр да. Азыр көп балдар Манасты окушпайт да азыр. Информация көп да. Биз мындай Манас семетей сейтек турчу эле биздин текчеде. Онун жанында пияна чайнек турат эле. Ошол биздин булетик экен көрсө. Ошону алып кайра чоң атамдарга, апамдарга баарына мен окуп берем. Атам да окуп берет. Бардык үйдө ошондой эле. Булетик абыз ошо неме. Чайны коюп коесуң. Любой время келип окуй бересиң. Бул ошол Манастын бир неме мезгили экен. Азыр антип окупайт да. Азыр интернет деген библиотекасы бар азыр, мына сеникиндей чоң библиотекалар бар. Бирок андай жок эле да. Толук эле ушу Манастан баштаганбыз. Манасты кой жайып жүрсөдөк эле Манасты айтып жиберет элек да, кызык. Эми Манаста дагы бир нерсени айтып кетейин. Мына Шайырбек аябай катуу киришип атат да. Бардыгына алиги Алтыконбай ырындай бекем детем,
Манасты көрбөгөнгө елестетем, Алтыкомбайдын ыры бар. Ошол сыяктуу бекем детем, ал күндү көрбөгөнгө елестетем дегендей, Шайырбек бекем детем, билбегенге Манастын боегунан сүртүп кетем деп баардыгына Манасты кыргызча көп ыр тилинде билбегендер кыргызча түшүнүп берип, бул сонун абай болуп калды Кыргызстанда. Анан бул дагы кара сөз түрүндөгү Манасчы бул. Анан Манасты айтканда кадимки Саякбайдай кылып, ушундай кылып айтат экен. Эмоция менен гүрүлдөп, шарылдап, кара сөз менен болсо да. Бул дагы жакшы. Анан кийин дагы Манас боюнча мен Учут апайга бир нерсени айтып кетким келет да. Сагыразаков жетим болгон. Жанагы Тажикстандагы Хоженттин бери жагына интернатка апарган. Тажикче окуган, муну немеге чоңураак жаканан Ташкентке алып кетишкен. Ошол жактан окууну бүткөн. Өзбекче бүткөн окууну. Бул 7 жашынан кийин кыргызга учураган жок да. Анан Ташкентте окуп, Өзбекстанда иштеп, Ташкентте министрге чейин жетти. Бирок өзбекче чалып сүйлөгөн. Бирок кыргызчаны ham кичине унуткан эмес экен да. Анан бизге бир секретар болуп келди да. Ушул Манас өмүрүн уккан эмес. Бирок Манасты угуп туруп, баягы интеллектуалдуу бийик киши Манастын улуулугуна касиенде там берип туруп, эмес өзбекче сүйлөйт. Манаска бөлөкчө көңүл буруп тургандан кийин бир операторду, неме бир журналист бар. Аты эсимден чыгып калды, фамилиясы. Ошондон кийин эме сатып берип, камера сатып берип, айлык төлөп, сенин ишиң шуну отурса дагы, турса дагы, уктап атса дагы, ажатканага барса дагы, келсе дагы тарта бересиң. Ошол канча километр тартып бериптир. Ошону көрүп жүрөбүз азыр. Ошону түшүнгөн, ошо маалдагы биздин президентибиз, бир секретарь Сагыразаковго там бердим да. Мен айтып кетейин деген нерсе, азыркы президент дагы Манасты кыргызча окуган, кыргызча билет, Манасты окуган. Бирок Манаска ошондой бир түшүнүк менен карап койсо жакшы болот эле да. Мен ошондой бир ниетим бар азыркы президентке дагы. Президент отурган Ак үйдүн капталында эле Манас академиясы бар. Бүт манасчылар ошол жерге барып, Манасты өркүндөткүлө, айткыла дегиле деп. Эми бирок сиздин айтканыңызда дагы жөө бар. Анткени баары бир баягы мындан дагы катуураак көңүл бөлүнсө дегенди айтып атасыз да. Бул улуу кишилердин Манаска көңүл бурганы. Чыңгыз Айтматов дагы Саякбайды кандай сыйлайт эле. Менин кумирим дейт эле. Эмесе дүйнөдө кумири жокпу, номер 1 адам. Эч ким жете албай турган. Анан Мухтар Оvezов кандай киши. Саякбай жанына көчүп барып алган немеге. Ысык көлгө дача кылып, ошонун жанынан чыкпай. Ал улуулукка там берип жанынан чыга албай калган. Ал Токонбаев Жалпы Союз председателі жанында жүріп атат. Эми калгандарын айтпай эле коет. Эмне үчүн ушулар барды? Анан Айтмат эми дүйнөдө номер болсо, тоготпой эле койсо болот эле да. Мухтар Оvezов, ал Токонбаев мындай киши болгон, кыйын киши болгон. Бир нерсени биткен улуулар. Азыркы касиеттүү Кыргызстан, Бермет, Кыргыз керемет ысык көл, Атыр жыттуу Ала тоо, жалпы Кыргызстан бейиште. Ушул бейишти сактап калыш үчүн манасчылар миңдеген жылдар Манас айтып, жоокерлерди даярдашты. Смертниктердин академиясы бул манасчылар. Манас өзү ант берип атат. Эгер ушул жерде менен кайткан болсом, Манас болбой өлөйүн, туулбай туна чөгөйүн деп айтып атат. Же болбосо сыргат. Мындагындай жарактын кубанышы Манастын, сүмбөсүндөй жарактын сүйгүнчүгү Манастын. Атка жеңил тайгачак, атаңдын көрү ер сыргак, олбой солбой камчырып, оң тетири теминип келе жатты ер сыргак, ажалым жесе өлөм деп, адибин жүзүн көрөм деп. Же болбосо сыргакта айтып атат, жетисан кара кол келсе, желбеге кирип болсо, кол келип калды, душман келип калды. Кийинген убак жок, Совет кийинге. Баягы Турсан Майкачан немеге кирип кетип атат да. Желбеге кирип калса. Же болбосо миңди көрсө шашпаган деп атат сыргакты. Жалгызмын деп качпаган дейт. Үч адамдан да качып бересиң азыр. Ол ушинтип отуруп, смертниктер даярдап, 15-16 жаштагы үйлөнбөгөн балдар кыргыз үчүн өлүп кете берген.
ошентип 5 Кыргызстан ушулар сактап, ушул манасчылар сактап калды. Ошолордун эң уландысы Манаска таазим кылып, улуу адамдар, улуу инсандар барып чөп түшүп отурушу ошондон. Эмесе алар эмне Саякбай айтып атат, булар илим, билим ушуларда. Бирок алардын мамлекет сактап калгандар манасчылар үчүн там берип, признавать этип, жанына барып, кол кошуп, анын сөзүн тыңдап, сүрөткө түшүп атышат. Сөзүңүздүн астындагы сөздү мен түшүндүм. Көрөрмандар деле түшүндү болуш керек. Манасчылар академиясы бар. Манаска кайсы бир деңгээлде каржы бөлүнүп, Манас өнөрүнө көңүл бурулуп атат. Бирок канткен күндө дагы Манаска Кыргыздын жетекчилигинен тартып, ушу мүмкүнчүлүгү бар, каржылай мүмкүнчүлүгү бар ар бир тарап буга өтө бир көңүл буруш керек, жардам бериш керек, муну көтөрүш керек деген ушундай ойду айтып атасыз да. Туура. Бирок номер 1 адам президентте. Президент не кылса калганын ошону кылып берет да. Биздин номер 1 адам Манаска көңүл бурса, көңүл бурган адам көбөйүп кетет. Азыр Манаска көңүл буруудан дагы кичине неме кылып турат, эми кандай болот экен, Манас кетип атат да деп. Манаска бесперервно, тынымсыз көңүл буруш, акча бериш керек. Мындай дөөлөт Казакстанда болсо эмне кылат элең? Тажикстан, немеде Өзбекстанда болсо эмне болот эле? Башкача кылат эле. Бирок ушунчалык таң калат, ушунчалык суктанат, ушунчалык абас кылат, бирок жок олордо. Только бирок айтыштан тартынат. Бизде болсо колдо бар, алтын немеси жок. Бул Манас дагы айтып коеюн. Баатырларды даярдоочу ушуга чейин, анын алдында окуу жайлары жок болгон да. Военчилер жок болгон. Баатырларды, сметниктерди даярдоочу академия бул Манасчылар болгон. Ушулар сактап калды. Бул айта берсе түгөнбөй турган тема Манас. Анан ушул 1 саатка сыябы? Сизден дагы мындай сурай турган нерселер, темалар, тематикалар көп экен. Аны кийинки башка жолкуга, башка подкасттарга дагы коелу, Кудай буйрса. Еринбай. Эртең кымыз болуш үчүн кымыранды сактап коесуң да. Эртеге айран болуш үчүн бир неме чапеле айран сактап коесуң. Эртеге дасторкондо дагы той болуп, дасторкон жайыш үчүн дасторкондун убагында токтотосуң да, ошондон 2-3 күн туруп албайсың. Ошоңсуңардай ширин сөзүбүз дагы узарсын үчүн ушул жерден уюткуга токтотот. Токтотолу, туура айттыңыз. Атайын келип убактыңызды бөлүп, ушу убакытты бирөөгө бөлүү деле өзүнчө сый урмат. Алтындай убактыңызды бөлүп келгениңизге мен ыраазычылык билдирем. Сизге жараткан өмүрүңүзгө береке, ден соолугуңузга береке берсин. Рахмат. Рахмат. Өркүнүң өссүн, өмүрүңүз болсун. Амин.